Кеш жарык Кыргызстан, кандайсыңар? Өзүм жылмайып койгулачы. Менин маанайымды көтөрүп, меникинен да башка өзүңөрдүкүн көтөрүп биринчи кезекте. Күнүңөр кандай өттү? Жакшы, жакшы. Алган билимиңер кичине жардам берип атабы? Пайдасын сезип атасыңарбы? Силерге айтып берип атып, мен өзүмө да пайдалуу болуп атат. Ушунча көп нерсе билчү элем ботом деп таң калып атам да. Жаңы эле кириш сөздө Назгүл эжеңер эмнени айтып берди, байкадыңарбы? Мен силерге жана эртең менен айтып берген приемду силерге колдонуп атыштыр, көрсөчү. Айтпадыбы? Бал топтойсуңар, упай топтойсуңар деп. Эртең менен эле силерге айтып бербедим беле, жана кичинекей депрессиядан, стресстен, кайгы кападан чыгыш үчүн кичинекей максаттарды коюп жеңсеңер, силерге стимул берет депчи. Көрдүңөрбү, булар кандай колдонуп атышат ошол нерсеничи? Ар бир тапшырма беришет, тапшырмаларга бал упайларды беришет. Анан көрсө телефондоруңарга бирдик да жүктөп берген турбайбы? Мага деле жүктөп койсоңор болот. Көрдүңөр, бул кичинекей жеңиштер менен силерди ошо силерге мотивация берип, ээрчитип келатышат да. Анын аягында балдар берилет, анын аягында сыйлыктар, приздер берилеби, анысын мен жакшы билбейм. Көрдүңөрбү? Эжейлериңер ушул проекттин авторлору жана эртең менен мен силерге айткан приемдорду колдонуп, силерди мотивациялап атат. Мурдагы бирөө сурады эле, кантип мотивацияланам депчи. Жөнөкөй мисал силерге. Ушуну турмушуңарда, күнүмдүк турмушта колдонгула. Кайгы капага чөкпөсөңөр да колдонгула. Бул силердин эмоционалдык турмушуңарды дегиле инсан катары улам өсүп турганга жардам берет да. Китеп окуй албай атасыңарбы? Китеп окуган мындай скучно болуп атабы? Бүгүн бир барак окуйм деп койгула. Эртең 10 барак окуйсуңар. Күнүнө 10 барактан окусаңар эле бир айда 300 барак окуп коесуңар. Мындай китепти бир айда ойноп эле окуп коесуңар да, 10 баракты окушалы оңой эле нерсе да. Анан силерге эртең мененки тапшырма бербедим беле, ошол боюнча эми бир аз токтолуп өтөйүн. Кээ бирлериңер жазып турсаңар, кээ бирлериңер жалпы Википедия сыяктуу справочникке жазып турсаңар өзүңөргө. Мен өзүңөрдү рефлексия кылгыла деген мааниде тапшырма бергем да. Ойлонушсун, күнүмдүк турмушуңар ар бир күнүңөр кандай кетип атат деген. Өзүңөрдүн тагдырыңарга, өзүңөрдүн турмушуңарга, жашоо образыңарга көз чаптырыла деген мааниде бергем. Мен мисалы бир окуяны айтып берейин. Мен өзүмдүн башыман өткөн окуя. Мындан 2010-жылы Казакстанга барып иштеп калдым. Өмүрүмдө биринчи жолу сериал тарттым. 67 серия тарттык. Жарым жыл иштедим Казакстанда. Группа чоң, 95 киши плюс актерлор. Күнүнө 12 сааттан тартчыбыз. Бир жумада бир эле жолу эс алчубуз. Ошентип жарым жыл. Элестетсеңер, күнүнө 12 саат, бир жумада бир эле выходной, жарым жыл тынбай. Плюс режиссердун жумушу аябай мындай эмоционалдуу жумуш, нервтүү жумуш. Ошончо кишини башкарышың керек, плюс актерлорду башкарышың керек. Анан ошол эле маалда мээңде 67 сериянын сценарийин кармашың керек да. Анан унутуп калбай, биринчи серияда эмне болду эле, бул каарман кимди сокту эле, бул каарман качан мушташты эле, бул кимди жакшы көрөт, кимди жаман көрөт, ошонун баарын мээңде кармап турушуң керек да. Анан ошондо жарым жылдын ичинде 4 жолу грипп болуп оорудум. Элестетсеңер, жарым жылдын ичинде 4 жолу ооруш, бул мындай көп да. Анан съемка бүткөндөн кийин мен Бишкекке кайра кайтып келгенде аябай ойлондум да. Неужели мен ушундай ден соолугум начар, неужели ушундай слабыймын деп катуу ойлондум. Анан анализдедим. Бүгүн силер анализдегенде мен өзүмдүн жашоо образымды, турмушумду, графигимди анализдедим. Көрсө мен эртең менен эрте турчу экенмин, саат 7-де. Машина келет, чай ичсем ичем, ичпесем ошол бойдон келет экенмин. Анан кинодо съемочный площадкада дайыма бизде крафт сервис деп коет. Чай, печенье турат да, кофе. Анан келип 2-3 кусок печенье жеп, анан чай ичип ошо менен жүрө берчү экенмин. Анан обедте тамак келет. Первый, второй салат менен аны жечкем. Анан ужинда кайра тамак келет. Второй тамактарда пельмень, манты,
кааласаң творог айткан тамагыңды алып келип берет, ошону жечким, анан үйгө барып жатчу экенмин. Обедте анан ужинде эмненин тамагы? Кафенин тамагы. Көрсө мен жарым жыл завтракта үйдүн тамагын жебей, обед менен ужин жалаң кафенин тамагын жеп жашаптыр. Мындай элестетсеңер, жарым жыл жалаң кафенин тамагын жептирмин. Андан тышкары кээде съемка кеч бүтөт, кээде жетишесиң, жетишпейсиң, кээде үйгө келгенде чарчап келесиң, кино көрөсүң, 12-1де жатып каласың. Ошондо 7 саат, 8 саат эмес, кээде 5-6 саат уктап калган күндөрүм болуптур да. Ошентип меники жана уйку канбай, жарым жылдын ичинде үйүлүп, жана хронический усталость деген пайда болуптур. Плюс тамак аш. Кафеникинен билбейсиң да кандай жасайт, үйдөгүдөй эмес, эжең, карындашың, апам жасагандай эмес. Анан мен болбоду ушу тамак анан уйкудан көрдүм да. Эки эле нерсе. Уйку, тамак. Анан 2 айдан кийин кайра чакырышты съемкага. Кайра чакырганда бардык, 55 серия тарттык. Жарым жыл эмес, 4,5 ай тарттык. Анан аялыма айттым, нарындын таза этинен алып кел дедим. Анан ысык көлдүн балынан, малинасынан алып келип холодильникти толтурду. Варенье, карагат, малиновый карагат. Анан жана нарындан келген эт менен сонун кылып, мындай полуфабрикат кылып, манты, пельмень, вареники кылып холодильникти толтуруп койду да. Анан өзүмдү кыйнап күнүгө жарым саатка эрте туруп аттым, саат 7-де эмес, 6:30да туруп, пельмень, вареники, тамакты салып коюп, душка кирип кетем, душтан чыгып, кыйнап жеп аттым да өзүмчү. Прям тамак өтпөй атты. Кыргыздар көрсө эртең менен тамак жебейт экенбиз. Бала бакчада эле жебесек, кийин чоңойгондо жебейт экенбиз. Араңарда студенттер бар, школьниктер бар, эртең менен көрүп эле турам, билип эле турам, тамак жебей чыгып кетесиңер да, нанга май сүйкөйсүңөр, жейсиңер, болбосо бир алма алып мектепке чейин жеп барасыңар, алманы кемирип. Обедте мектебиңерде тамак береби? Бербейт. Демек, обедте деле кыйнап тамак ичпейсиңер, саат ойноп кетсеңер 2-3-төрдө келип тамак ичесиңер. Демек, силердин графигиңер, тамактын режими бузулган да. Анан кайра өзүмө кайтып келейин. Анан өзүмдү кыйнап, Айбек жок дегенде күнүнө 7 сааттан укташым керек деп иштедим да. Ошондо мен уйкумду иретке келтирдим, анан тамак ашымды иретке келтирдим да. Эртең менен кыйнап тоюп кетип жүрдүм да. Анан эми силердин оюңарча мен анан дагы айта турган нерсе, съемка уже 12 саат эмес, 14 сааттан иштеп аттык күнүнө. 14 сааттан бир эле выходной 4,5 ай тарттык. Эми тапкылачы, мен ошондо 4,5 айда канча жолу оорудум? Колуңар менен көрсөтө бер, мен көрүп атам. Ойлонуп көрбөйсүңөр канча жолу оорудум? 0. Ай, молодцы. Туура такыр ооруган жокмун да. То есть съемка мурункудан кыйын болду. Мурда 12 саат иштесе, мен уже 14 саат иштедим да. Бирок бир дагы жолу ооруган жокмун. Тамак менен эле уйкунун күчү экен да. Көрсө адамзат мындай тамак өзүнө куюп турбаса, элестетсеңер, короңордо өскөн чөп, короңордо өскөн алма багы, суу куйбай койсоңор эмне болот? Туура чирип калат, курап калат, өлүп калат. Ошондой эле адам дагы өзүн өзү сугарып турбаса, соолуп кетет экен да. Анан мен ошол бойдон эми 4,5 айда жакшы эле адатка, привычкага айланып калды. Ошол бойдон ошол привычканы калтырган жокмун. Бүгүнкү күнгө чейин колдон келсе минимум 4 саат өзүмдү кыйнап уктатам да. Колдон келсе эртең менен туруп мен сөзсүз түрдө тойгончо тамакты жейм да. Ужин уже мындай көңүл бурбайм да. Болсо болот, болбосо жок, бирок дайыма жегенге аракет кылам. Анан ошондон бери 2010-жылдан бери ошону адатка айландырып алдым. Мен жашоо образым ошондой болуп калды да. 2019-жылга чейин 9 жылдын ичинде бир дагы жолу ооруган жокмун да, грипп менен. Грипп, чүчкүрүк, жөтөл, пөтөл такыр жуккан жок да. Аллергиям бар, аллергия ооруп турам, чүчкүрүк турам, ошо аллергиянын гана таблеткаларын ичем. Жана антигриппин деген сыяктуу дарыларды унутуп койдум да. Бул болгон окуя, мен өзүмдүн тажрыйбаман айтып берип атам. Анан ошо былтыр гана декабрда жеңил туфли менен базарга чыгып кетип калып, 5 саат жүрөм деп коюп, жүрө калам деп атып
ооруп катуу оорудум. Эми элестеткиле 9 жыл грипп менен оорубаган адам бар десе мен өзүм ишенбейт болчумун да. Мен өзүм башыман өткөрдүм. Силер эксперимент кылып көрсөңөр болот. Чындап элечи. 1 жыл ошентип жашап көргүлөчү. Эртең менен күчтүү тамак ичкиле. 7-8 саат сөзсүз уктагыла. Бир маалда жаткыла, бир маалда тургула. Ишенип койгула, оорубайсыңар. Грипп дагы, жөтөл, пөтөл, чүчкүрүк эч нерсе силерге жукпайт да. Кудайга шүгүр, такылдап койдуз болду. Могул пандемияда дагы ооруган жокмун. Мен даже ойлодум, мен баягы декабрда эле ооруп калганмын, ооруп койгонго депчи, себеп дегенде катуу ооругум да. Ошо коронавирустун бүт немелери менен аябай мындай өзгөчө башкача ооругам да, өмүрүмдө антип ооруган эмесмин. Кудайга шүгүр, анда деле 3 күндө туруп кеттим. Ошо катуу оорудум дегенде дагы мен 3 күндө туруп кеттим да кайрачы. Бул жанагы тапшырма. Силер дагы өзүңөрдү анализдегиле. Өмүрүңөрдү жана мен берген тапшырмаларды эмне тамак ичип атасыңар? Гамбургер, самбургерби, чипс, алар тамак эмес. Чипсы тамак эмес, кириешки тамак эмес, сникерс ал тамак эмес. Нормальный сорпо, кыргызча сорпо, оромо, манты, 5 бармак жегиле. Ошондо силер оюңар дайыма таза болот. Өзүңөр дагы энергичный жүрөсүңөр. Силер стресске, кайгы капага чөкпөйсүңөр да. Түшүнүңөрбү? Муну жашоо образы кылып алгыла. Жана здоровое питание деген, правильное ПП деп коет, правильное питание деген мунун баарында жомок эмес. Эми бүгүн жыйынтыктоочу тема ошондуктан мындай ар кайсы жакы баарын мен силерге айтпай калган нерселерди эстеп айта берем, тапшырмалардан эстеп тапшырмаларды силерге берип бүгүн кичине 1-2 оюн ойнойбуз. Анан эми айткылачы, адамды сөз менен мотивацияласа болобу? Бул жана эртең мененки айткан экинчи нерсе. Ал эми вербалдык эмес нерсе менен мотивацияласа болобу? Болбойт. Же болобу? Билбейсиңер, э? Үчүнчү жана кыймыл аракет менен мотивацияласа болобу? Силерге Улан Байкеңер, Тимур Байкеңер айылдарга барганда катышканыңар барбы? Семинарларга жолуккансыңар, э? Ошондо силердин байкелериңер кантип мотивациялады ушул семинарга катышсын деп? Сөз менен эле мотивацияладыбы же берки экөөнү да колдонуштубу? Бирөөбү же үчөөнтөн колдонуштубу? Коркпой жооп бергиле, эмне анча ойлонуп ортоңку педалди тебип атасыңар? Улан байкелериңер барганда силерге маалыматты жеткирди, сөз менен мотивациялады. Ошону өзүлөрүнүн примери менен, баскан турган менен силер карап алып, карачы кандай красавчик байке, карачы уверенно сүйлөп атат. Өзүлөрү силерге презентация кылып атканда өзүлөрү турушу менен вербалдык эмес информация менен мотивациялап атты силерди. Үчүнчүдөн мен жана айткандай, көрсөсүң силерди кыймыл аракет менен да мотивациялап атыштыр, чалкалап жата бербей тур деп. Туурабы? Балдарды коюп атыштыр. Мектеп, бул негизи мектепте деле ошондой экен, кийин азыр ойлонуп көрсөмчү. Силерге азыр бир чоң секретти айтып берейин. Мен өзүм жакында эле түшүндүм. Бул мотивация боюнча. Элестетсеңер, мында азыр эми элестетүү немеңер жакшы да. Элестеткиле, эки колумда 2 шоколад бар да. Шоколад жакшы көрөсүңөрбү? 2 сникерс. Мындай эле көрсөтөйүн. Эми элестеткиле, силер 4 жашар баласыңар. 4 жаштагы баласыңар. Мен силерге айтып атам. Кармап тур. Мен азыр жарым саатка сыртка чыгып келем, бир иштерди бүтүрүп келейин. Сенде 2 выбор бар. Экөөнүн любойун сразу жесең болот. Сразу азыр деле каратып турупчу. Же болбосо мен келгенче жарым саат чыдап тур, мен келгенден кийин анан экөөң тең жейсиң дедим. Тандооңор кандай болот? 1 шоколад жейсиңерби же 2 шоколадты жейсиңерби? 2 дагы көрсөткүлө калгандарыңар. Эскертип кетейин, камераңарды күйгүзгүлө баарыңар. Азыр ойнойбуз. Камерасы жок, мен ойното албай калам. Баарыңыздар камераңарды күйгүзгүлө. Ато билем мен дос балам балдар үйүндө сабак өтөт экен да, анан эжеке телефонум өчүп атат деп туруп, өчүрүп кой сыртка чыгып кетет экенсиздер да. Мен сабакка кирдим дегенсип
камераңарды өчүрүп коюп нары жакта бир оокат кылып жүргөн жоксуңарбы? Баарыңар эле бар экенсиңер, тирүү жан экенсиңер. Кайра сурайын, мен камераңды өчүп турганды көрбөй калдым. Бир шоколад тандайсыңарбы же 2 шоколадбы? Шоколад жебейсиңби? Алымжан кызы. Мейли, анда Алымжан кызы, сен үчүн анда шоколад эмес, сен үчүн эмне дейин? 2 мандарин, 2 апельсин. Каалаган тамагың. Хорошо. Эми карагыла. Бул негизи стандартный тест да. Көп кичинекей балдар күткүсү келбейт, жарым саатчы. Дароо алып, ачып жеп алат да. Кээ бир балдар эрки күчтүү балдар бүтөт. Жарым саат аябай карап алып, бияктагы ойногонго аракет кылып, болбой эле карайт, өзүн алаксытат, чалкалап отуруп карайт. Анан кийин ошол балдарды 12-15 жылдан кийин текшеришиптир. Бул чоң эксперимент жүргөн да. Кийин текшеришсе, жанагы шоколадтын, биринчи шоколадты дароо жеп алган балдарга караганда жарым саат кыйналып, эрки күчтүү балдар, күтүп отурган балдар тигилерге караганда 20-30%ке билимдүүрөөк, күчтүүрөөк, анан ийгиликке дагы жетишиптир да. Түшүндүңөр да? То есть мындайча айтканда, силер жана ийниңерди, балдарыңарды, ата энеңер силерди эми кызым күтө тур, айлык алганча деп, бул силердин эркиңер тарбияланат да ошол нерседенчи. Негизи эле эмоцияны башкара билүү бул адам өзүнүн эркин башкара билүү дегендикке жатат да. Ачуң келип турганда ачуулук алдырбай, өзүңдү бекем кармап, эрктүүмүн деп, бирөөнү сөөгүү жердин ордуна өзүңдү бекем кармап. Анан силерге азыр мен кичинекей балдар жөнүндө айтып бердим. Эми ушуну мен чоң кишилердин мисалында айтып берейин. Азыр билесиңер, любой банктарда, любой дүкөндөрдө, бөтөнчө телефон саткан дүкөндөрдө потребительский кредит деген нерсе бар. Билесиңерби, потребительский кредит деген эмне экен? Бул мындайча айтканда, дүкөнгө барасың, телефон, телевизор, холодильник, же болбосо кийим, куртка деле сатып алсаң болот. Анан аны сага айына 2000 сом, 1000 сом кылып, жарым жыл, 1 жыл, 2 жылга бөлүп коет. Сен ай сайын барып 1000 сом, 2000 сомдон төлөп турасың. Же болбосо айлыгыңа кармап турат. Жана бюджетниктердики карточкасын байлап коет, анын карточкасынан алып турат да ошол акчанычы. Ким алып көрдү эле ушундай потребительский кредит? Колуңарды көтөрүп койгула. Алып көргөндөр барбы? Так, алып көрүп турсуңөр кээ бирлериңер. Эми паспорту жок кыздарга силерге ансыз деле бербейт. Эми ишенип койгула, ошол потребительский кредитти бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп киши алат. Көп киши. Бул жанагы экспериментте эле кичинекей балдарды алдагандай эле нерсе. Сен акча токтогончо күтпө, айлыгыңды алганча күтпө, 6 жыл чогултуп, 10 000 сом чогултуп ал, анан барып телефон сатып алганды күтпө. Эме кой, телефон сага сразу эле деп шоколадты бергенде кичинекей балдарга банктар, организациялар ошентип берет да. Түшүндүңөрбү? Бул эмне дегендик? Бул ошол банкта иштеген менеджерлер, пиарщиктер, психологдор адамдардын психологиясын өтө жакшы билишет да. Көп адамдар эртеңкини күткүсү келбей, чуркап барып, меники дагы тиги алынкандыкындай, меники дагы тиги гүлүмдүкүндөй Samsung болсун, кээ бирлер болсо анча-мынча чала крутойлор, мен дагы iPhone хочу, iPhone Pro хочу деп бүгүн чуркап барып алат да, айлыгын кичинекей 1% болсо да процент менен банктан алып коет да. Түшүндүңөрбү? Бул система Кыргыз күнүгө телевизордон берип атып, радиодон айтып атып, банктарга барсаң сурашат, кредит не хотите, банк потребительский кредит аябай аз процент менен депчи. Силер бул андай потребительский кредитти алган күндөн баштап өзүңөрдү жана кичинекей балдар 2 конфетти жарым саат күтпөй 1 конфетти жеп алган кишидей болуп, силер ошол нерсени сатып аласыңар. Силер күндөн күнгө ар бир кредиттин арты менен өзүңөрдү жанагындай эрке балдарды тарбиялай баштайсыңар да. Мен жарым жыл күткүм келген жок. Болбосо iPhone көтөрөсүңбү, Samsung көтөрөсүңбү, 99-жылы чыккан Nokia көтөрөсүңбү, чын-чында келгенде айырмасы жок да. Бул
муну азыр эмне үчүн айтып атам, кичинекей балдарды тарбиялаганда дагы, силер өзүңөр тарбиялаганда дагы ошого көңүл бура жүргүлө. Кичинекей балдар атка салганды билиш керек. Мен көп балдарды көрдүм. Силер деле билесиңер, тааныштарыңар бар, айылыңарда бар. Ата энеси аябай кыйын чыккандар болот эмеспи? Балдарын окмуш эркелетишет да. Анан баласы сураган нерсени дароо алып беришет. Кичинекей баласы жана 2 конфетти мен жарым саат күтө албайм, азыр алып бер десе, азыр алып берет. Мен кожаный куртканы хочу, азыр алып бер десе, азыр алып берет. Телефондун жаңы чыгыптыр, прям азыр алып бер десе, азыр алып беришет да. Ошондой балдар бара жана эмоционалдык жактан жарды болуп калышат. Кийин ошол балдар 30га, 40га, 50ге чыкканда баарыңар билип жүрөсүңөр, байкап жүрөсүңөр, ата энесинин сору болуп калат да. Болбосо өзү тарбиялаган. Алар эми жаман ой менен тарбиялаган жок. Мен бул балам менде болуп кыйналбасын, өзүм кийбегенди балам кийсин, өзүм көрбөгөндү балам көрсүн деп жүрүп, баланын жалаң мыкты жагын эмес, тескерисинче эмоционалдык жактан, психологиялык жактан туруктуу болбогон, эрки жок инсанды тарбиялап алышат да, билбегендиктен. Түшүндүңөрбү? Же түшүнүксүз болуп калдыбы? Мен түшүнүктүү айтып бердим го дейм, өтө шашкалактаган жокмун. Эй база, лайк басып коюп тургула. Муну инстаграмдан эч ким көрбөсө дагы кубанып коюп турайын. Менде деле эмоция бар, если что. Плюсик деле басып койгула. Ай рахмат лайктарыңарга, лайкылдаттыңар. Жакшы көргөн эжекейиңер бар, эжелериңер бар, байкелериңер бар, крутой бир братандар бар айылыңарда. Ошолорду туураңар келеби? Кээ бир сөздөрүн, манераларын аласыңар да. Кичинекей балдар прическаларын окшотот. Ошонукуна окшоп чач өргүсү келет. Кыздар, барыңар маникюр жасап жүрөсүңөр. Силер маникюрду өзүңөр ойлоп тапкан жоксуңар, бир жерден көргөнсүңөр. Ошону туурап жасайсыңар. Туурабы? Модный кылып, ар бир тырмакты кара, бир тырмакты кызыл, сары кылып, светофор кылып боёйсуңар. Бул деген адамдын кадимки неме деп коет? Зеркальное отображение деп коет. Өзү суктанган бирөөнү көрсө, ошондой болгусу келет да, туурай баштайт да. Ошондуктан силер эч нерседен коркпой, мындай эмоцияңарды жашырбай, ак кийгиңер келсе ак кийип, кызыл кийгиңер келсе кызыл кийинип, мындай өзгөчө болгула да, ачыла бергиле. Эч качан бирөөнү туурабай, тескерисинче элдер силерди туурай баштайт да, ошондочу. Эмоциясы күчтүү, харизматичный лидерлерге баары эл тартыла баштайт. Физиканы баарыңар өткөнсүңөр да, физикада немеден баштайынчы, күн системасы кандай? Күн жерди айланабы, жер күндү айланабы? Албетте планеталар күндү айланат. Эмне үчүн күндү айланат? Себептеги күндүн энергиясы күчтүү. Күн өзүнө тартып турат. Күндү 9 планета тегередип турат. Күндүн энергиясы тартылуу күчү болбогондо планеталар чачырап кетмек. Ошондой эле кичинекей атомдун да сүрөтү эсиңердеби? Тоголок тегередип турушат. Бул табияттын, жаратылыштын, аалам дейбизби, ошонун мыйзам ченемдүү нерселери. Бул закон. Күчтүү адамга, күчтүү инсанга, энергиясы күчтүү инсанга тегерегиндегилер баары өзү тартылат. Силер баарын бирден чакырыштын кереги жок. Ай келе кой, мен кыйынмын, мен силерге асмандан айды алып берем. Мен иштесеңер силерге айына $10,000 төлөп берем деп. Кыймылыңар менен эле, өзүңөрдүн энергетикаңар менен, өзүңөргө болгон ишенимиңер менен эле чоң команда топтоп алсаңар болот. Түшүндүңөрбү? Анан силер мындай энергиялуу болгондон кийин энергияңарды катып жатып албай эл менен бөлүшкүлө. Эл менен ошондой мындай смело от души сүйлөшүп, энергичный болуп, кыймылдап, көп кыймылдап, спорт менен заниматься этип, жакшы тамактанып, активдүү жүрсөңөр, тегерегиңерге элдер өзүлөрү чогула баштайт. Досторуңар чогулат, кошуналар чогулат, туугандар дагы чогулат. Түшүндүңөрбү? Эми азыр мындай кылалычы. Мен баарыңарды көрүп атам. Силер да көрдүңөрбү Гүлбайраны? Мен силерди баарыңарды көрүп атам. Мага азыр позитивдүү энергия жөнөткүлөчү. Прям монитордон.
прям азыр сразу жөнөткүлө. Айырмасы жок, кантип жөнөтөсүңөр, менден башка эч ким көрбөйт. Ай, рахмат. Коркпой жөнөткүлө, позитивный энер. Ай, молодцы, молодцы. Ырсайып күлсөңөр дагы болот. Рахмат, рахмат. Силер бирөөгө позитивдүү энергия бергенде, ал өзүңөргө дагы айтып келет. Бул адамдын эмоциясы, бул теннисти билесиңер да, пинг-понг. Ракетка менен чабат, топ келет, кайра чабат. Ошондой эле. Адам менен сүйлөшүп атканда дагы мындай карым катнаш болот да. Ассаламу алейкум. Алейкум салам деп кайра айтат. Кайра жооп бересиңер, тиги да кайра жооп берет. Эмоциялар да точно ошондой да. Сен бирөөгө жылмайсаң, сага кайра жылмайт. Бирөө үңүрөйүп карап койсо, кайра сен үңүрөйүп карайт да. Тесттик түрдө эртең көчөгө чыгып туруп алдыңардан чыккан биринчи киши менен эксперимент кылсаңар болот. Биринчи чыккан киши менен жылмайып туруп башыңарды ийкеп койсоңор, тааныш эмес кишиге жылмайып туруп башын ийкейт да. Же болбосо айнып калыптыр дейт да. Анан силерде азыр эмне үчүн мындай позитивдүү энергия жөнөткүлө деп атам? Адам кайгырганда, жок, жөнөкөй нерседен баштайын. Курсаңар ачып турганда эмне кыласыңар? Барып тамак жейсиңер. Суусап турганда эмне кыласыңар? Суу ичесиңер. Кубанып турганда ыйлайсыңар, күлөсүңөр, кайгырып турганда ыйлайсыңар, То есть ичиңерде, денеңерде бир нерсе пайда болду, ошону аткарасыңар барып. Туурабы? Демек, ички эмоциялар менен, нервтер менен дене байланышы бар да. Анан бул мындай эки жакка тең иштейт. Мисалы, эшигиңерди карагылачы, комнатаңардын. Карагыла эшигин. Ошол эшик бир эле жакка иштейби же эки жакка теңби? Эки жакка тең, Комнатага кирсеңер болот, ошол эшик менен чыксаңар да болот. Туурабы? Эмоциялар дагы ошондой иштейт, нервный клеткаларчы. Силер ичиңердеги эмоцияңар сыртка чыгып аткандан кийин, демек сырттагы денеңердеги нерсе дагы ичке кирет да. Силер азыр мага мындай позитив жөнөткөндө, өзүңөр билбесиңер да, кичиңерде, көкүрөгүңөрдө, мээңерде 0,1% болсо дагы позитив өзүңөрдө кошо пайда болду да. Демек, силер өзүңөрдүн ахвалыңарды, абалыңарды башкара аласыңар. Туруп эле жөн эле 5 мүнөт каткырып жылмая берсеңер, чындап эле маанайыңар оңголот да. Көчөгө чыгып же бүкүрөйүп, үшүп отурсаңар, чындап эле маанайыңар ушинтип кысылып чөгөсүңөр. Муну силер любой отуруштардан байкасаңар болот. Үңүрөйүп отуруп алсаңар, ошол сөзсүз түрдө жугат да башкаларга дагычы. Бул коомдо дагы ошондой. Силер кирип барып эле шайыр болуп сүйлөп байкайсыңар, ар бир отурушта достордун арасында, шеринеде, тойлордо бир заводила болот. Кирип келип анекдот айтып, хахатып, сонун нерселерди айтып, элдин баарын маанайын көтөрүп таштайт да. Бул естественно эле, кадимки эле мындай турмуштагы нерсе, бул табиятта да ошондой. Түшүндүңөрбү? То есть демек, ичиңердеги оюңар силерди гана эмес, денеңерди эмес, денеңер дагы оюңарды башкара алат. Эмоцияңарды ошентип дагы башкарсаңар болот. Бул универсалдуу нерсе. Бул любой жакка жарай берет. Азыр мен силерге дагы бир приемду үйрөтөйүн. Неме деген мындай прием бар. Кыргызча так, орусчасы мындай. Жизнерадостное отрицание деген. То есть любой информацияны кубануу менен кабыл алуу да. Жаман адам көрсөңөр да, ошо жаман адамдан жакшы нерсе издеп тапкыла. Жаман окуя болуп атса да, ошондон жакшы окуя ойлоп тапкыла. Эмне болуп атса да, ошон жакшы нерсе ойлоп тапканга аракет кылгыла да. Түшүм болбой калдыбы? Эмки жылы демек түшүм мощный болот, мол болот деп кабыл алгыла. Чарчап келдиңерби? Чарчап калдыңарбы? Эсиңер болуп атабы? Демек бүгүн сонун нуктайт экен дегиле. Эртең менен сабакка кечигип бартасыңарбы? Андан да жакшы нерсе ойлоп тапкыла. Демек мен эртең бүгүн уктап калдым, эртең убагында турам. Мен мындан сабак алам. 1 ай бою убагында турам деп. Ар бир нерседен позитив тапканга аракет кылгыла. Азыр ушул нерсе боюнча кичинекей тапшырма түз эфирде кылабыз.
Мен айтканда силер сразу эле жаза бергиле. Мен окуйм. Макулбу? Бул микрофоңарды күйүспөй эле койгула, жазгыла, мен окуйм. Тапшырма. Мен бир сөздү айтам, ошону уланткыла. Ручка менен эмес, бияка терип жазгыла. Терип жазгыла. Тапшырманы кайталайм. Мен сөз айтам, ошону улап жазгыла. Байкем жанындагы кишини желкеден ары бир чапты. Жакшы жака буруп жазгыла. Азыркы айткан нерсе боюнча. Бирок логический болсун. Молодец. Анан ал күлүп жиберди. Молодец. Молодец. Себеби күрөш ойноп жаткан болчу. Андан кийин колум тийип кетти деп кечирим сурадым. Молодец. Туура ойлонуп атасыңар. Ал жерде чиркей. Молодец. Ал кубанып кеттим. Молодец. Уктап калган элем. Молодец. Жакшы. Анан ал өзүнө келип жакшы, молодец. Кокустан болгонун айтты. Эч нерсе эмес, молодцы. Кодосум, кандайсың деди. Молодцы. Кийин айтып тамашалап коеюн деп. Молодцы. Жакшы, түшүндүңөр, принципти. Вроде желкеден ары бир чапты да. Мындайча айтканда зордук, зомбулук болду кичинекей. Какап кеткен болчу. Ай, молодец. Ырын улантып баштады дейт. Молодцы. Көрдүңөрбү? Любой нерсени логически кылып жакшы жака буруп жиберсеңер болот. Мындан эч коркпогула да. Чапташпай аткан нерсе да негизи чапталышып кетет да, мындайдачы. Дагы бир ушундай эле тапшырма. Сүйүнгөндөн бир чапты. Бали, катуу жигит бол деди. Молодцы. Эми азыркы берилген тапшырма точно эле ушундай. Нерви качаган болчу. Бирок эми мындай күтүлбөгөн жооп бергенге аракет кылып көргүлөчү. Тоже позитивке буруп ийгиле. Кубанта турган, сүйүнтө турган. То есть позитив көп болсун да. Силер жазган уландыдачы. Макулбу? Ушинтип буругула, бирок позитив болушунча көп болсун. Эжекем тайгыланып кетип, башы менен бир тийди. Ал сыйгалакка жыргады. Башы менен топту жарды. Молодец. Сабакта банан жегенин билди. Сүйүнүчтөн ырдап жүргөн. Тайгалактын королевасы болуу үчүн. Кичине стандарттык кылып жооп берип атасыңар да, кайрачы. Такыр башкача кылып ийгиле. То есть любой жерден позитив чыгат да. Мына кыштын керемети. Королевасы болчу. Тайгалак менен кучакташып койду. Типа рэпский билейт. Элестетип атам. 45 жаштагы эжем рэпский билип аткан. По-мужски күрөштү дейт. Молодцы. Түшүндүңөр принципти. Турмушта ушуну колдонгонду үйрөнүп алсаңар, бирөө силерди жөөлөп кетсе дагы ушинтип койсоңор болот. Ушинтип жооп берсеңер болот да. Любой жерден негизи юмордагы өтө чоң курал да. Дискотекада болобу, отурушта болобу, мектепте деле мугалимдер колдонсо болот. Кирип келсе баары үңүрөйүп отурса, анекдот эле айтып ийсеңер, дароо күлүп ийсе, каткырык, кубаныч сразу көп нерсени жакшы маанайга, жакшы нукка буруп ийет да. Ушундай анекдоттун күчүн көп киши баалай билбейт. Бирок убагында айтылып калган анекдот мындай алтынга тете болуп калат да. Энтузиазм деген эмне экенин ким билет? Билесиңер, Бир киши билет экен. Билбейм. Хорошо. Минус. Хорошо. Энтузиазм деген оптимизм бар эмеспи кадимки, Оптимизмдин күчөтүлгөн варианты да. Оптимизмге катуу ишенсеңер, ошол энтузиазм болот да. То есть мындайча айтканда, любой максатыңарга жетиш үчүн биринчи кезекте адамда ишенич болуш керек. Силер ишенбесеңер, командаңар силерге антип ишенет.
Силер ишенбесеңер, ата энеңер силерге кантип ишенет? Өзүңөрдүн күчүңөргө силер ишенбесеңер, агайыныңар, балдарыңар кантип ишенет? Эң биринчи кезекте силерде ишенич болуш керек. Спорт менен машыгып атсаңар, тренериңерде ошол ишенич пайда болот. Өзүңөрдүн ишеничиңер күчтүү болуш керек да. Силердин ишеничиңер силерге эле эмес, артыңардан 10 кишини сүйрөп кете тургандай ишенич болуш керек да. Мындай макалды уктуңар беле? Акылды ойлонгончо жинди кылыптыр деген. Бул негизи четкий макал да, өтө сонун макал. Кыргыздын макалдарын эң эле мощный ушу бул мотивационный макал. Көп учурда бизге бир идея келсе, өтө акылдуу, бирок эмоционалдык жактан жана кайгыга, пессимизмге жакын адамдар ойлонуп алат да, ошол идеянын кантип ишке ашырышын ойлонбой эле, ошол идея кантип ишке ашпай калат, кантип жеңилип калат деген варианттын 20-сын, 100-ün ойлоп табат да. Так, мен муну кылсам тигиндей болуп калат, мен бул бизнести ача турган болсом банкрот болом, мен бул бизнести ача турган болсом мунун кимге кереги бар, мен бул бизнести ача турган болсом сата албай калам, бул бизнести ача турган болсом арендасы кымбат, бул бизнести ача турган болсом балдарым эмне болот, садиктен ким алат, досторум азаят деген сыяктуу. Жалгыз отуруп пивону мен ким менен ичем депчи. Тескерисинче ишеничиңер күчтүү болсо, жана эртең менен айтпадыкпы, оюңарды багып, тескерисинче күчөткүлө да. То есть бул мотивациянын ийгиликке жетүүнүн эң биринчи жолу бул ишенич өзүңөргө. Экинчиси бул оптимизм. Ишеничиңерди күчөтүш үчүн силер оптимист болушуңар керек да. Жалаң гана жакшы жактарын кылып, ошондон айтат, жана акылдуу ойлонгончо жинди кылыптыр депчи. Акылдуу кишилер ойлонуп атып, жалаң жеңилүүнүн жолдорун миңин ойлоп табат да. Жиндилер мындай. Жинди эмес болсоңор да жинди болмуш болуп коюш керек да. Бир идея келдиби, бир нерсени жазайын дедиңерби, күчүңөргө ишенгиле да, жинди болмуш болуп койгула. Силерге ата энеңер айтат, ай сенден актер чыкпайт, сенден ырчы чыкпайт, сенден сүрөтчү чыкпайт, сенден бизнесмен чыкчу беле. Эптеп швея болуп, жаныңды бак, айланайын деп айтат да. Силер ошондо жинди болмуш болуп коелу. Ой, мен заматта жазайм, бул бизнес, ой, мен мындайдын 1000 кылам деп туруп, бирок деме сокур оптимизмдик эмес, мындай реалдуу ойлонуп алып туруп, башында чечим кабыл алгандан кийин жазайм дедиңерби, болду. Артка эч качан кыл чайбагыла, артка эч качан карабагыла, түп түз бойдон кете бергиле да. Ишенич, оптимизм. Түшүнүңөрбү? Түшүнгөн жоксуңарбы? Башыңа ийкеп коюп тургула. Коркуу сезими мени токтоторун айттык. Корккондо адам ишене албай, ойлоно албай калат. Утулам деп коркобуз. Жана акылдуулар көп ошо утулам деп коркот да, уят болуп калам, ишке ашпай калат, банкрот болом деп. Коркуу сезими да, утулуу сезими. Эми жеңиш үчүн, бир ийгиликке жетиш үчүн ишенич менен оптимизмден башка эң чоң бир курал бар. Бул куралды СССР 75 жыл колдонуп келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол курал кичине азайып баратат, жок болуп баратат. Көп адамдарда. Мен эртең менен силерге берген тапшырмалардын ичинде Пандоранын сандыгы жөнүндө тапшырма бар болчу. Аткардыңарбы? Ким аткарды? Ошол бул байыркы грек легендасы, мифологиядан, байыркы грек мифологиясынан Пандора сандыкты ачып ийгенде жер жүзүнө баардык жаман нерселер каптаганда, оорулар, согуштар, баленин баары каптаганда, ошондо Пандора чочуп кетип, анан кудайлар шанс берген да, ошо сандыктын ичинен бир нерсени сактап кайра алып калганга оозун жапканда, ошол нерсе эмне экен? Молодцы. Марлен Арзыкулов биринчи жаздың, калгандар ойлонгончо сен кылдың деп тамашалап коюн. Молодцы, молодцы. Үмүт, надежда. Үмүт болбосо адам чөгүп эч нерсе кыла албай калат. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз, мен дагы үмүт менен жашап келем. Үмүт бул эң чоң мотивация. Үмүт бул жеңиле турган жерден дагы жеңип чыгып келе турган курал. Эч качан үмүтүңөрдү өчүрбөгүлө. Бул дүйнөлүк спортто,
мисалдар толтура. Далай олимпиаданын чемпиондорунун интервьюларында ошол үмүт деген бар да. Акыркы орунда келатып, биринчи орунга чыгып кеткен нерселер бар. Мен деле өзүмдүн дарагыр тасмасын жалаң үмүт менен аягына чыгаргам да. Акча жок болуп жүрүп, кыйналып жүрүп, жок биз бүтүрөбүз деп өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, биринчиден. Экинчиден оптимизм менен, үчүнчүсү үмүт менен биз кинобузду аягына чейин чыгарып, ошо элге тартууладык да. Ошондуктан үмүтүңөрдү эч качан өчүрбөгүлө. Үмүт ар бир адамда жашаш керек. Үмүт бул мамлекетте дагы жашаш керек. Мен билбейм эмне болорунчу. Ошондуктан үмүтүңөрдү эч кимге өчүрбөгүлө. Тескерисинче силер тегереңерге дагы үмүттү кошо бергиле да. Өзүңөр дагы айткыла, үмүт жок болуп баратса үмүттү ойлоп тапкыла. Бул жанагы керек болсо тозокко барган кишиде дагы үмүт болот да. Азыр окуябыздын жыйынтыгы болуп атат. Кичине мен жыйынтыктай берейин. Айтам деген нерселеримдин көбүн айтып бүттүм окшойт. Силерге бир тапшырма, менин акыркы тапшырмам болуп калабы? Жок, акыркы эмес. Дагы 2 тапшырма берем. Бул мындайча айтканда силердин даже тапшырма дагы эмес. Силер привычка кылып алгыла да мен айткан нерсени. Силер бул эмоцияларды туурараак, жакшыраак түшүнүш үчүн, силерге пайдасы болуш үчүн мындай кылып көргүлө. Сабак бүткөндөн менден кийин дагы бир сабак болот. Экөөтөн бүткөндөн кийин кайгылуу нерсе жөнүндө күлкүлүү кылып ойлонгула. Түшүндүңөрбү? Кайгылуу фактыны күлкү менен кабыл алып көргүлө, кубанып. Андан кийин тескерисинче күлкүлүү нерсени кайгырып кабыл алып көрсөңөр, өзүңөр байкап көрөсүңөр да, өзүңөрдүн эмоцияңар кандай өзгөрүлүп атат. Түшүндүңөрбү? То есть бул неме деген прием, контрапункт деген прием. Кайгылуу нерсе жөнүндө күлүп ойлонгула, күлкүлүү нерсе жөнүндө кайгырып ойлонуп көргүлө. Биз муну кинодо дайыма колдонобуз. Малефисента деген кинону ким көрдү эле? Кыздар көрсө керек. Көрүп турсуңөр. Малефисентада ошол приемда биринчи сериясында Малефисента деген вроде злой неме да, мындайча айтканда шайтан мүйүзү бар. Кинонун аягында ким болуп чыга келет? Жакшы принцесса болуп чыга келет. Бул контрапункт менен ойлонгондо, то есть бул деген перевертыш деп коет кинонун приему. То есть жакшы адам жаман адам болуп чыга келет, жаман адам жакшы болуп чыга келет. Күлкүлүү нерсени кайгылуу кылып көрсөтүшөт, кайгылуу нерсени күлкүлүү кылып көрсөтүшөт. Анан мен азыр телефонуман бир музыканы коюп көрөйүн. Баарыңар эле таанып болушуңар керек. Силерге азыр бир музыка коюп берейин. 2-3 мүнөт уккула. Анан мен силерге чоң тапшырма берем. Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. O akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Kabusun olur ölürüm. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Kabusun olur ölürüm. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum. Баарыңар эле таанадыңарбы ырды? Бул Мустафа Кемаль болуш керек эле. Мустафа Кемальдин бул акшам өлөрүм деген ыры, бул кечте мен өлөм деген ыры, бул ыр деген чыкканда далай киши өзүн өзү өлтүргөн да, то есть суицидниктер ушул ырды угуп өлүшкөн да. Турцияда көпүрөдөн далай киши секирип өлгөн. То есть бул музыканын эмоцияга болгон таасири да. Ушулардын контрапункт болгон кубанычтуу ырлар тоже толтура. Ёлка, Кыргыздын далай ырлары, ошол эле Кызыл өрүк мисалычы, биз тобунун ырлары тескерисинче мындай жакшы энергия берип, жакшы нукка
бурган ырларда. Силерге тапшырма. Бул жерде сөздөрү бар болуп атпайбы? Силер түшүнөсүңөр да эмне жөнүндө ырдап атканын, түркчө билбесиңер дагы. Силер сөзү жок музыка уккула. Бул менен силер өзүңөрдүн эмоцияңарды, мындай сезимдериңерди тарбиялайсыңар да. Силер сөзү жок кайгылуу, кубанычтуу, батыр темптеги, жай темптеги түрлүү музыканы угуп көргүлө. Бул жактан немелер аябай жакшы. Кинолордун саундтректери. Биринчи силер билген кинолордун саундтректерин угуп баштагыла. Мисалы айталы, Титаниктин ырларын жатка билесиңер, именно сөзү жокторун уккула да. Сөзү жок музыкаларын, сөзү болсо дагы силер түшүнбөгөн тилдеги музыкаларын уксаңар, ошону силер укканда денеңер дагы мындай өзүңөрдүн нервный клеткаңарда ошого реакция берет да. Бул силердин сезим талдыгыңарды дагы түшүнүү, эмоцияны түшүнүүгө жардам берет. Отуруп талдагыла. Негизи эле колдон келсе, музыкаларды, сөзү жок музыкаларды көбүрөөк уккула. Выставкалар болгондо сөзсүз калбай барып тургула. Выставкалардан да көп нерсени үйрөнөсүңөр да. Бишкекке келгенде сүрөт музейине баргыла. Ошактардан барып ар бир сүрөттү көргөндө талдаганга аракет кылбай эле койгула да. Сүрөттү көргөн ошол эмоцияларды кабыл алганга аракет кылсаңар, сүрөттү көрүп өзүңөрдөн сурагыла. Мен что я чувствую деп, эмне ой келип атат, кандай сезимдерим ойгонуп атат депчи. Муну автордук кинолордагы, Кан сыяктуу чоң фестивалдардан алган кинолорда ошондой болот да. Аларда сюжетти кээ бир учурда түшүнбөйсүң, көңүл бурбайсың да, бирок ошондой кинолорду көргөндө, жакшы кинолордучу мындай эмоциясын кабыл алганга аракет кылгыла да. Бул силердин жан дүйнөңөрдү байытат. Инсан катары калып таанышыңарга да аябай жардам берет да. Сөзсүз эле рэпти, сөзсүз эле азыр атын атап алсам таарынышпасын, Кайрат Нуртас сыяктуу бирөөлөрдү уга бербей, ошондой мындай чоң искусствону дагы уксаңар, ошол силердин жан дүйнөңөрдү биринчиден байытат, экинчиден силер өзүңөрдүн эмоцияңарды тарбиялайсыңар да. Музыканы угуп эле өзүңөр ошо берилип кеткиле, ошол музыкагачы берилип кетип, анан бир маалда өзүңөрдүн сезимиңерди тыңшагыла. Мен кайгырып атамбы, кубанып атамбы, же мен мындай вдохновенияга сүйрөп атабы ушул музыка деп. Бул менин акыркы тапшырмам силерге, мындай келечекке кеңеш катары. Анан үмүттү эч качан жоготпогула, дайыма өзүңөргө ишенгиле, оптимизм болсун, акылды ойлонгончо жинди кылыптыр дегенди унутпагыла, эки зефир жөнүндө унутпагыла, эмоцияларды унутпагыла, эртең менен өткөн теманы унутпагыла. Максатка жетүү үчүн барьерлерден өтүп туруш керек. Биз кинолорду да атайын ошондой кылып тартабыз. Башкы каарман каалаган нерсесин сразу алып алса, кино бүтүп калат. Чоң максатты коюп туруп, улам кичинекей барьерлерди жеңип отурат. Боевиктердин баардыгы ошондой. Байкасаңар, бирөөнү урдап кетет, кызын урдап кетет, куткарып келиш үчүн Европага учуп келет. Европада наркомандар урдап кеткен, наркомандарды барып тепкилеп соккулайт, андан ары барып мафиозилерди менен мушташат, ошентип кинонун эң аягында куткарып чыгат да. Ошон үчүн силер турмушуңарда кыйынчылык пайда болгондо сразу элестеткиле, бул мен кинодо жүрөм, мен азыр жеңилип кетип калсам, максат тиякта алдыда, мен утулуп калам. Анда мен өмүр бою ушинтип жеңилип жашайынбы, мен өмүр бою массовкада жашайынбы депчи. Жок, мен башкы каарманмын деп туруп, мен өзүмдүн өмүрүм деген кинодо мен жеңүүчү болом. Менин максатым 2 жылдан кийин. Кинону 1,5 эле саатта өтүп кетсе, силердики 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деп элестетип, жеңилбей жашай бергиле да. Күрөшкүлө. Кулап каласыңар, кайра тургула. Жеңилесиңер, кайра тургула. Силер ар бир жеңиштен күчтүү болушуңар керек да. Ар бир жеңиш силер үчүн тажрыйба, ар бир жеңиш силер үчүн сыноо да. Ошондуктан мен силерге ийгилик каалайм. Эч качан жеңилбегиле. Дагы жолукканча сак саламатта болгула, оорубагыла. Чоң рахмат. 3 понедельниктен бери чогуу болгонубузга. Мен дагы силерге айтып берип атып көп нерсени үйрөнүп алдым. Лайкылдатып койгула. Мынт. Плюстарды басып койгула. Ийгилик.